Түркмөнстанда мамлекеттик дүкөндөр бир адамга экиден гана нан сатууда. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка караганда мындай чектөө Мары шаарындагы мамлекеттик дүкөндөргө киргизилген. Чектөөгө карабай дүкөндөрдө нан калбай калууда, жана кезек күткөндөрдүн саны көп. Жергиликтүү наабайканалар түнү менен иштеп жатат. Ошондой эле элге дүкөндө ундагы чектөө менен сатылып, бир адамга 5 килограммдан ашык ун сатууга тыюу салынган. Айта кетсек, Түркмөнстанда 2017-жылы унга болгон тартыштык күчөп кеткен. Мунун себептери 2017-жылы түшүмдүн көлөмү төмөндөп, 1 миллион 600 миң тонна түшүм алуу күтүлгөнү менен 1 миллион тонна гана өндүрүлгөн. Ошондой эле сырттан ун сатып алууга да каражат тартыш болгон. Мунун айынан өлкөдө унга болгон баа 2 эсеге өскөн. Орточо эсеп менен бир кап ун 50 манат турса, бул баа 100 манатка чейин көтөрүлгөн. Бааны сомго айландырып эсептесек, бир мүшөк ундун баасы 2000 сомдун айланасын түзөт.